Суперинфо гезитинин жаңы санында. Өрчү Беги Исраилов Славян базары эл аралык сынагында 3-чү орунду жеңди. 1-чи орунду баары бир беришпейт. 3-чү орунду алсаң да сүйүндешкен дейт ал. Өрчү Айнура Салахитдинова эң биринчи көрманым атам эле, анын көзү өткөндө абдан кыйналдым дейт. Кыргыздын кооз жана тарыхый жерлерине саякаттаңыз. Сарычелек, Каракамыш көлдөрү, Апшырата шаркыратмасы жана башка жерлер тууралуу маалымдама сунуштайбыз. Төкмө акын Өрчү Максат Кулуев жана анын жубайы менен баарлаштык. Сулууларга суктануу кылмыш эмес, бирок үй бүлөнү таштабаш керек дейт Өрчү. Өрчү Өктөм Сапар уулу 2 кабаттуу хан сарайы менен тааныштырат. Бул үйдү 10 жыл курдук дейт ал. 46 жаштагы кыргыз айымы Түштүк Кореядагы сулуулар сынагында жеңип чыкты. Жаш көрүнөсүз деп мага корейлер да суктанышат дейт мекендешибиз. 10 жашынан бери базарда араба түртүп жан баккан жигит сыр бөлүштү. Араба түртүп тапкан акчама үй алган элем, агамдын айынан сатып жибердим дейт ал. Ак түстүү кийимдерди кандай адамдар кийишет? Кызыл түстүүчү. Бул санда психолог кийимдин өңдөрү боюнча мүнөздөмө берет. Кыргыз хорсболчулары Францияда дүйнө чемпиондугуна катышат. Хорсбол спорту деген эмне? Жаңы сандан окуй аласыз. Бишкекте 17 жаштагы кыз ала качуунун курмандыгы болду. Келин болуп отурбай койгон кызды өз ата-энеси кабыл алуудан баш тарттыбы? Бөйрөктөгү таштын түрлөрү, аларды жок кылуунун 6 ыкмасы тууралуу айтып беребиз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.